Жашылча жемиштерди кантип туура сактайбыз? Кээде биз соода кылганы барганда жемиштердин сапатына маани бербей аларды көп өлчөмдө сатып алабыз. Кийинчерээк сатып алынган жашылча жемиштер узак убакыт бою үйдө тура берип, акыры алардын көбү бузулуп кетет. Ошентип алган азыктарыбыздын даамын татпастан ыргытууга мажбур болобуз. Жашылча жемиштерди туура сактоо сиздин акчаңызды үнөмдөп, алардын бузулушуна жол бербейт. Ошондой эле жашаган жериңиздин климатын да эске ала жүрүңүз. Анткени бул азыктын жакшы сакталышына таасир этиши мүмкүн. Ал эми азыр сиздерге жашылча жемиштерди туура сактоонун бир нече жолун айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Муздаткычсыз сактоонун жолдору. Биринчи, банандын куйругун алюминий фольга менен ороп алыңыз. Банан жемиши бышып жаткан мезгилинде этилен газын бөлүп чыгарат. Эгерде газ жемиштин башка бөлүктөрүнө жайылып кетишин каалабасаңыз, анда банандын куйругун алюминий фольга менен ороп койгонуңуз туура. Ушундай жол менен жемиштин даамы бат эле бузулуп кетпейт. Бул ыкма жемиштерди 4-5 күнгө чейин сактоого жардам берет. Экинчи, пиязды нейлон байпактарына, капронго ороп байлап коюңуз. Ашыкча нымдуулук пияздын чирип кетишине алып келет. Ошондуктан аны жарык жана салкын жерде сактоо керек. Өсүмдүктү мүмкүн болушунча узак убакыт сактоо үчүн алгач нейлон байпактарына же капрон колготкилерине салып илип коюңуз. Ошентип сактоо мөөнөтү 6-7 айга чейин созулушу мүмкүн. Үчүнчү, сарымсак караңгы жана кургак жерлерди жакшы көрөт. Сарымсакты сактоонун эң жакшы жолу аны контейнерге салып же кагазга ороп коюу жана караңгы, кургак жерде сактоо. Сарымсактын бир башы 2 айга чейин жаңы бойдон сакталат. А эгерде сиз сарымсактын тиштерин, бөлүктөрүн бири-биринен ажыратып салган болсоңуз, сактоо мөөнөтү 3 же 10 күнгө чейин кыскарат. Төртүнчү, петрушка, кинза, базилик жана спаржанын сабактарын жуулбаган калыбында сууга салып, бөлмө температурасында сактаңыз. Эгерде сиз аш чөптөрдү муздаткычка салгыңыз келбесе, анда аларды гүлдөр сыяктуу эле сууга сактасаңыз оң. Сапаттуу чөп 4-5 күнгө чейин жаңы бойдон кала берет. Бешинчи, картошканы караңгы жана салкын жерде сактаңыз. Картошканы салафан баштыкка эч убакта салбаңыз. Андан көрө аны кагаз же тор баштыкка сактаганыңыз оң. Дагы бир жолу, аны түбү гезит же абсорбент кагаз менен капталган жашикке сактоо. Бул өсүмдүк үчүн эң идеалдуу температура 6-10 градус. Туура сакталган чийки картошка узак убакыт бою жаңы бойдон калат. Алтынчы, авокадо бышып жетиле элек болсо, аны гезитке ороп, кагаз баштыкка салыңыз. Эгерде авокадону муздаткычка сактасаңыз, жемиш бышып жетилбейт. Ал гезитке оролуп, кагаз баштыкка салынышы керек. Ал эми бышуу процессин тездеткиңиз келсе, бананды дагы кошо баштыкка салыңыз. Баштык менен бышып калуу үчүн 3 же 5 күн талап кылынат. Баштыксыз 7 күнгө чейин. Баштык менен жана банан кошуп койсоңуз, 2-3 күн талап кылынат. Помидорлорду 10 градустан жогору сактаңыз. Помидор канчалык бышкан болсо, анын даамы ошончолук даамдуу болот. Муздаткычта сактасаңыз, жыпар жытын жоготот. Ошондуктан помидорду 10 градустан жогору температурада сактоо туура. Бул өсүмдүктүн сактоо мөөнөтү 3 жумага чейин созулушу мүмкүн. Жогоруда жашылча жемиштерди муздаткычы жок эле туура сактоонун жолдорун айтып бердик. Ал эми азыр муздаткычта узакка сактоонун ыкмаларын айтып беребиз. Муздаткычта сактоонун жолдору. Биринчи, жуула элек козу-карындарды петрушка менен кошо кагаз баштыкка салыңыз. Козу-карындарды тамакка кошордо гана жууш керек, анткени алар ным болуп, толугу менен кургабай калышат. Ошондой эле козу-карындарды бир нече петрушка менен кагаз баштыкка чогуу сактоо сунушталат. Анткени петрушка антиоксидант катары көмөк көрсөтүп, тактардан алдын алат. Андан кийин козу-карындарды муздаткычка салууга болот. Жарактуулук мөөнөтү 3 күндөн 5 күнгө чейин созулат. Эскертүү: дээрлик бардык эле жашылча жемиштерди колдоноордо гана жууш керек. Адистердин айтымында ушундай жол менен алар узак убакыт сакталат. А эгерде сиз жемиштерди жууп салган болсоңуз, анда аларды жакшылап кургатууну унутпаңыз. Экинчи, кулпунайды ак уксус менен дезинфекциялап койсоңуз жетиштүү. Кулпунайды жегени аткан учурда гана жууганыңыз туура. Себеби ал сууну өзүнө бат эле сиңирип алып, жумшара баштайт. Кулпунайды жакшылап тазалоо үчүн 600 мл сууга 100 мл ак уксусун кошуп тазалаңыз. Эң маанилүүсү алардын арасында көгөргөн кулпунай болбошу керек, анткени ал калган кулпунайларды чиритип салат.
Эгерде аны тоңдургучка сактайм десеңиз, анда анын муруттарын мөмөсүнөн бөлүп алып, тазаланган кулпунайды аба кирбеген баштыкка салып коюңуз керек. Кулпунайды муздаткычка сактоону пландап жатсаңыз, анда аны тешикчелери бар табакка салып сактаңыз. Муздаткычта 5-6 күн жаңы бойдон сакталат, ал эми тоңдургучта 2 айдан 4 айга чейин. 3. Шпинат, укроп, жусай, көк пияз жана салат жалбырактарын кантип сактасак болот? Алгач көк чөптөрдүн жалбырактарын муздак суу менен жакшылап жууңуз. Муздаткычка салаардан мурун алардын толугу менен кургагандыгын текшериңиз. Сиз чөптөрдү желим идишке же аба өткөрбөгөн баштыктарга салсаңыз болот. Жуулгандан кийинки сууну кетирүү үчүн аны кагаз салфеткалар менен ороп коюңуз. Жогорудагы эрежелер менен сакталганда көк чөптөр 1 жумадан 2 жумага чейин жаңы бойдон калат. 4. Лимондун жарымын алюминий фольга менен ороп, туздап коюңуз. Кээде биз лимондун жарымын гана колдонуп, экинчисин ыргытып жиберебиз. Ал эми жемиштин калган бөлүгүн алюминий фольга менен ороп койсок, ашыкча ысырапкорчулуктан кача алабыз. Узакка сактоонун дагы бир ыкмасы бул кесилген лимондун бетин туздап, аны муздаткычка сактоо. Кийинки колдонуудан мурун аны жакшылап жууп коюу жетиштүү. 1 дана лимон 2 жумага чейин сакталат, ал эми жарымы 7 күнгө чейин. 5. Кесилгенден кийин авокадонун кычкылдануусуна жол бербеңиз. Авокадонун ичиндеги даны кара болуп, бузулуп калбашы үчүн ага бир нече тамчы лимон ширесин же болбосо бир аз май менен сүртүп коюңуз. Авокадону узакка сактоонун дагы бир жолу пияз кесимин контейнердин түбүнө коюп, андан кийин авокадонун кесилген жагын жогору каратып салып коюңуз. Бул ыкма авокадону 1-2 күн бою сактайт. 6. Тазаланган картошканы сактап калуу үчүн эмне кылабыз? Тазаланган картошка тез эле карайып кетет эмеспи? Буга жол бербөө үчүн аны түбү терең идишке салып, ичине суу толтуруп, анан ага бир нече тамчы ак уксусун кошуп коюу керек. Андан соң аны муздаткычка сактаңыз. Жарактылык мөөнөтү 3 күндөн 4 күнгө чейин. 7. Эгерде банандар өтө бышып кеткен болсо, анда сиз аларды тоңдургучка салып, андан соң андан смузи жасап ичсеңиз болот. Бышып кеткен банандарды сактап калуу үчүн аларды кабыгынан ажыратып, аны жарым-жартылай кесип, аба өткөрбөгөн баштыкка салып, тоңдургучка коюп коюңуз. Бул жол менен банандарды 2-3 ай сактоого болот. 8. Брокколини фольгага оройбуз. Фольга брокколини сактоо үчүн идеалдуу вариант. Ага брокколини ороп, муздаткычка салып койсоңуз, узак убакытка чейин жаңы бойдон калат. 9. Дарбызды кесилген тарабын ылдый каратып сактасаңыз оң. Кесилген дарбызды сактоо чынында туура эмес. Анткени дарбыз дароо өзүнө микробторду сиңирип алат. Бирок бир отурганда эле дароо бир дарбызды толугу менен жеш да кээ бир учурларда мүмкүн эмес болуп калат. Мындай учурларда жемиш бузулуп кетпеши үчүн кесилген тарабын ылдый каратып, муздаткычка салып койгонуңуз туура. Муздак аба дарбыздын өмүрүн бир аз узартат. Эскертүү: бадыраң менен дарбыз бышып жетилүү процессинде козголгон этилен газына өтө сезимтал келишет. Коон, помидор жана банан жемиштери этилен газын эң көп өлчөмүн бөлүп чыгарышат. Андыктан аларды бири-биринен алыс сактаңыз. 10. Жүзүмдү салафан баштыкка, полиэтиленге ороп коюңуз. Жүзүм жемиштерин сактоо өтө оор. Салафан баштыкка мыктап оролгон катуу жүзүм гана муздаткычтын текчелеринде узак убакыт бою сактала алат. Ал эми жумшак жүзүмдү дароо эле жегениңиз оң. 11. Кээ бир жашылчалардын сабактарын кесип алуу туура. Кызылча, сабиз, ашкабак, редиска жана редьканын сабактарын кесип алуу менен аларды муздаткычка узак убакыт бою сактай аласыз. Аларды тамакка кошордо гана кабыгын арчыңыз, болбосо тез эле бузулуп кетет. Мисалы, сабизди ушундай жол менен муздаткычка 2 жума бою сактасаңыз болот. Жашылча жемиштердин түстөрү бизге көп нерсени айта алат. Муну билдиңиз беле? Анда азыр кененирээк айтып беребиз. Бизден алыстабаңыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму күн сайын 400 граммга жакын жемиштер менен жашылчаларды жегенди сунушташат. Бул категориядагы ар кандай азык-түлүктөрдү көп колдонуу маанилүү. Анткени алар организмди азык заттар менен камсыз кылып, көптөгөн ооруларды алдын алат. Жашылча жемиштердин түстөрү алардын ден соолукка өзгөчө пайдалуулугун көрсөтөт. Мисалы, жашыл түс. Бул түстөгү жашылча жемиштерде А, С жана К витаминдери, фолий кислотасы, магний, кальций, клетчатка жана хлорофилл бар.
Жашыл азыктарынын жардамы менен боордун иштеши жакшырып, зат алмашуу тез жүрө баштайт. Андан тышкары тамак сиңирүү органдары жакшы иштеп, ич катууну дагы алдын алат. Кызыл жана кызгылт көк, орусча айтканда фиолетовый. Бул түстөгү жашылча жемиштер жүрөк кан тамыр ооруларынын өнүгүшүнө жол бербейт. Кызыл жана кызгылт көк түстөгү жашылча жемиштерде рак жана диабет коркунучун азайтып, иммундук системаны чыңдоого жардам берген ликопен бар. Бул ашыкча жемиштер антиоксиданттарга бай болгондуктан эс тутумдун начарлашына жол бербейт. Сары жана кызгылт сары. Бул азыктар С витаминине бай. Бул түстөрдөгү азыктарды жегенде теринин абалы жакшырып, көрүү жөндөмү артат. Ошондой эле сасык тумоо жана рак сыяктуу айрым оорулардын өнүгүшүнө жол бербейт. Ак түс. Бул түстөгү азыктардын курамында селен сыяктуу минералдар бар. Ак түстөгү жашылча жемиштерди жегенде иммунитетиңиз жогорулап, булчуңдарыңыз чыңалат. Үйдө жашылчалар менен жемиштерди кантип сактайсыз? Тизмеңизге жогорудагы лайфхактардын арасынан кайсынысын коштуңуз? Комментарийге билдирүүнү унутпаңыз. Видеобуз жакса лайк басыңыз жана көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Ден соолугуңузду жакшы караңыз.